Быйыл Мегаком ишканасы мамлекетке 3 миллиард сом салык төгүп, 1,5 миллиард сом таза киреше тапты. Мурда казынага төгүлчү бул салык экесеге аз болуп, таза кирешеден да 1 миллиард сом желип келген. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңештин жыйынында белгилеп, мекемеге жаңы жетекчи дайындалгандан бери оңтойлуу жыйынтыктарды көрсөтүп баштаганын айткан болчу. Мисалы мына Мегаком боюнча айтайын. Ушу жылдын башында Мегакомдун башчысын алмаштырганмын. Келишим түзгөнбүз. Мына деп мурда 2 миллиард, 3 миллиардка чейин таза киреше берип аткан болсо, мурдакы жылдары, андан аркы жылдары болсо, 2-3 жылдан бери 500 миллионго түшүп калган. Тарифтер ошондой эле, абоненти ошончо эле. А бирок 500 миллионго түшүп калган. Мен жетекчи коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасың, болбосо жоопко тартыласың деген. Мына бүгүн 1,5 миллиард таза киреше берди. 1 миллиард сом каяка кетип жүргөн. Мына өзүңөр ар жагын ойлонуп көргүлө. Былтыр болгону 1,5 миллиард сомго чейин салык төккөн. Быйыл 3 миллиард салык төгүп атат. Мына 3 миллиард салык төгүп, 1,5 миллиард таза киреше алып атат. А мурда болсо 1,5 миллиард салык төккөн, салыктан дагы жеп жүргөн. И таза кирешенин да 1 миллиардын жеп жүргөн. Мына ушундай фактылар өтө көп. Кыргызстандагы ири уюлдук байланыш түйүндөрдүн бири болгон Мегаком ишканасы 2014-жылы толук бойдон мамлекеттин карамагына өтүп, улутташтырылганы белгилүү. Ошого карабастан мурда кызматта отурган атка минерлер бул компаниянын сатуу сунуштарын билдирип келишкен. Казынага ири салык төлөй турган бул ишкананы менчиктештирбестен, мамлекет өзү ээлик кылып иштетүүнү улантса, пайдасы эбегейсиз болот дешет талдоочулар. Эгерде биз мамлекетти ушул эмеге коррупциядан ушундайдан куткарып, мындай майлуу сүттүү ишканалардын баарысын эптеп алдап, банкрот болуп калды деп жаңы башталганда ошону башташкан 90-жылдардан баштап жана приватташтыруу деген сөз, ошон үчүн прихватташтыруу деген келип чыккан, ошондон болуп пайда болгон да. Ушинте турган болсок, биздин мамлекеттин экономикасы аябай күчтүү болмок да. Анан эми жок дегенде мына 30 жылда болсо да ошонун баарын эми түшүнүп атабыз. Ушул Мегакомдой кылып туруп, жанагы биздин мамлекеттин менчигинде болуп турган толук кандуу иштегенге, ошого мүмкүнчүлүк түскөнгө жардам берсек эле, бул өзүнөн өзү өнүгүп, илгерки Советтер Союзунун убагында кандай күчтүү ишканалар болуп келсе, ошондой болуп эле Кыргызстанга кызмат боло турган ишканалар болуп кала турганда. Ноябрь айынын башында Кыргызстан Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу ишти Лондон шаарында өткөн эл аралык арбитраждык сотто биротоло уткан. Буга дейин Penwell Business Limited компаниясы 2017-жылдын июнь айында Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, дээрлик $300 миллион төлөп берүүнү талап кылып келген эле. Бул сотто Кыргызстандын кызыкчылыгы акыйкаттуу королгону коомчулукта жакшы бааланууда. Эптеп жаап, анан муну банкрот кылып, мына 300 миллион тияка карыз болду, тигинде мындай деп туруп, анан жарабай калды, муну сатпасак болбойт деп, анан ошо бийликте турган биринчи жетекчилер өздөрү сатып алганга аракет кылышкан да. Ошол 30 жылдан бери ошентип келишкен болчу. Анан бул жолу бийлик наоборот эчтекесин бардык болгон материалдардын баарын алып барып, так фактылардын баарын койду эле, ошол менен Мегаком жеңип алды. Бул чын-чынына келгенде ушул 30 жылдын ичиндеги биз биринчи жолу мындай коррупциядан ушундай биздин мамлекеттик чоң мындай уюм деп коебуз, ишкана деп коебуз, биринчи жолу ошол мындай өзүбүзчө утуп алганыбыз да. И ушул бүгүнкү күндө ушул толук мамлекетте болуп, мамлекеттин ошол эле иштерди, жана бөлөк частный компаниялар жүргүзүп аткан иштердин баарын жүргүзө баштады. Ошонун эсебинен булардын мындай алып аткан, таап аткан акчасы, жылына алган доходу 2 эсеге көбөйүп атат 1 эле жылдын ичинде. Альфа Телекомдун башкы директору Азат Базаркулов мындай алгылыктуу жыйынтыктарга жетишүү үчүн көп иштер жасалганын белгилейт. Буга чейин Мегакомдун жетекчисинин 6 кеңешчиси болсо, азыр ал кызматтар толугу менен жоюлган. Жалпы жонунан апрель айынан бери 300дөн ашык адам менен келишимдерди узартуу токтотулган. 21-жыл 1 ай калды. Прогноздор боюнча бүгүнкү күнгө туура айтты президент, 1,5 миллиардка чыгабыз. Мунун себеби кандай болду? Кандай иш аракеттерди кылдык? Биринчиден болчу кадрлык маселеден оптимизация кылдык. Чынын айтканда абдан көп кадрлар эсеби көбөйүп кетиптир. Ошол жагынан оптимизация кылдык. Жана башка расходдорду, производствого тиешелүү эмес расходдорду биз кестик. Анан жана бизнес аркылуу дагы башкача аракеттерди жасадык. Аларды мен айта албайм, булар потому что конкуренттерибиз бар. Ошол аракеттердин негизинде мына буюрса 1,5 миллиардка чыгып атабыз. Биздин максатыбыз акча табыш керек. Анан 100% биздики мамлекеттик болгондон кийин ал акча дивиденд аркылуу мамлекетке түшөт. Туурабы? Анан биздин максат ошончо
көбүрөөк киреше келишибиз керек. Анан кийин ошол бизнес болгондон кийин мына действительно бизнеске тиешелүү кесиптерди, бизнеске тиешелүү кадрларды баарына кол калтырдык. Ушул тапта Альфа Телеком өңдүү мамлекеттин карамагындагы компаниялар текшерүүгө алынууда. Анда мамлекеттик ишканалардын натыйжалуу иш жүргүзүп жаткандыгына жана канча киреше тапкандыгына баа берилет. Жылдык жыйынтык 2021 жылдын жыйынтыгы менен акционерлик коомдоо жөнүндө мыйзамга ылайык 2022 жылдын 1 апрелине чейин аныкталат жана жылдык жалпы жыйында акыркы мындай айтканда дивидендтин көлөмү, мамлекетке түшө турган дивидендтин көлөмү пайызы такталат. Андан сырткары дагы мамлекеттик мүлк фондусунда бүгүн чоң милдеттер турат астында. Бул ошол эле ирелештирүүдөн сырткары инвентаризациялоо, баалоо процедурасы, мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестрин дагы бир жолу тактап, аныктап чыгуу. Бакировдун айтымында Дастан заводу, Айдаркен кадамжай комбинаттары, Кыргыз нефтегаз ишканасы жана башка мына ушундай мамлекеттик мекемелерден түшчү кирешелердин көрсөткүчү башка жылдарга салыштырмалуу кескин жогорулаган. Мерим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.